Эми ким 60 күн орозо кармай албаса, шарият узанда 60 мискинге эрте менен кеч тамак берсин дейт. Ар бирине курсагын тойгосун дейт. Курсагын тойгозо турган мыгдарда 60 адамга тамак беришлик бул милдеттүү. Бул экинчи сүрөтү. Орозо кармай албаса, анда 60 мискинге эмне кылат экен? Мискин деген кедей, муктаж адамга тамак бериш милдеттүү. Эгерде ошол 60 мискиндин ичинде бир бала, кичинекей жаш бала болсо, гайры мурахик жаш бала болсо, анда жарабайт. 59 адамга бердиң, бирөөсүн жаш балага бердиң, 60 кылып, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Бул кафаратын жарабай калат, аны кайтарып беришиң керек болот. Себеби мискин дегенде бул жерде жаш бала эмес, балага жеткен чоң адам болуш керек. Чоң адамдын курсагын тойгозуш шарт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эгерде бир эле жаш балага берип калган болсо, ал фидиясы, кафарасы жараксыз болот. Эми мискинге тамак бергенде балдар, бул шариятта баягы өлчөмдөр айтылган. Мисалы, эгерде buğdaydan болгон нан берем десең, нанын өзү жетерлик дейт. Эгерде сен арпадан же болсо жүгөрүдөн, макадан берем десең, нанды, анда шолпос менен чогуу бер дейт. Эмес китептерде ушинтип айтылат, мындай эле койгула. Кыскасы, адамды тойдуруш шарт. Эгер buğday нан болсо, нанын өзү менен тоет. Арпанын наны болсо, тойбой калат. Жүгөрү болсо тойбой калат. Ошон үчүн бир аз чорпо кошуп коюш керек дейт. Эми бүгүнкү күндө балдар эң жеңили кааласаңар садака фитир өлчөмүндө берсеңер да болот. Садака фитир өлчөмү бүгүнкү күндө эң азы канча болуп атат? 50 сом мисалы. Будайды менен алганда 50 сом болуп атат, эң көбү 1000 сом болуп атат мисалы. Ар ким шартына жараша берсе болот. Түшүнүңөрбү? Кафар мискинге 2 маал бересин, ошондо эмне кыласың? 2 жолу тойгузасың. Эрте менен бир жолу, кечинде бир жолу. Ошентип канча? 60 күн. Кааласаң 100 сомдон бер, эрте мененге 100 сом бер, кечке 100 сом бер. Бир күнгө кетти бул. Бир күнгө 200 сом болсо, балдар, анда не болот? Бир айга 6000 сом бересин. 6000 сом ошол не болду? Бир айдын немеси болду. 2 айга канча бересин? 12 бересин. 12.000 сом бергенге туура келет. Бул эми акчалай берем десем. Эгер кааласаң тамак берсең балдар, кааласаң 60 адамга бирдей берсең да боло берет. Кааласаң 60 адам эмес, бир адамга 60 күн берсең да боло берет. Бу жерде баягыдай үзүлүп коюш да шарт, үзүлбөш шарт эмес. Кааласаң бир күн берип, 10 күндөн кийин 10 адамга берип, 5 адамга берип, бөлүп берсең дагы боло берет. Түшүнүңөрбү? Кафарада баягы саумда татаббу шарт. Биринин артына бири кетиш керек. Тамак бергенде ал шарт эмес. Ошон үчүн 60 мискинге кааласаң бир күндө берип сал, кааласаң бөлүп бер, кааласаң бир күн берип кийин 2-3 күндөн кийин кайра бер. Кайсы сүрөтү болсун, боло берет. Бул кафара болуп эсептелет. Кафарада балдар өзү эмес, башкаларга берип кой деп акил кылса дагы боло берет. Бир адам өзү бере албаса, мен кафарам бар эди, 60 мискинге тамак берип койгула деп бирөөгө акчалай берсе, бул да жарай берет. Өзү бериш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Албетте дагы бир маселе бар экен. Бир эле мискинге бир күндө 60 мискиндин тамагын берип койсо, эмне болот десе, бир күндүк эле неме болот, кафара болот ал. 60 мискиндин тамагын бир эле берип койсоң, анда бир күнгө эле өтөт. Түшүнүңөрбү? Мен 60 мискинге берип кутулдум дебеш керек. Бир адамга бир эле мискинге бир күндүк гана бере аласың. Кааласаң бөлүп бер, кааласаң бардыгын бер, бирок ал бир күндүк болуп эсептелет. Кайра 59 күндү беришиң шарт. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле бир мискинге нисфи саадан аз берген болсо дагы не жетпейт, бул кафарага жатпайт. Нисфи са эң азы. Мисалы 50 сомдон аз берген болсо, мисалы, ал адам кафара берди деп эсептелбейт. Түшүнүңөрбү? Жок дегенде эң азы 50 сом бериш шарт.